Кабинетинен колун кайрып, ошто жактоочулар кармалды. УКМК дааратканада $4000 өрттөгөн судья боюнча видео жарыялады. Ош шаардык сотунун судьясы менен прокуратура кызматкери кармалганын билдирди. Талаш шаарында Шүкүн Кайманаты менен белгилүү болгон уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Камчы Көлбаевдин жан сакчысы Узун Улан кармалды. Ал Камчы Асанбектин эң жакын жана ишенимдүү адамы болгон. УКМК Кешаны кармады. Камчы Көлбаевдин тарапташы Мурда Анапияевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү болгон Кеша кармалды. Талаш шаарында Шүкүн Кайманаты менен белгилүү болгон уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Талас облусунун тургуну мурда бир нече жолу оор кылмыштар менен соттолгон жаран криминалдык идеяны колдоп, жайылтуу максатын көздөп, ошол эле учурда баңгизат колдонуп жүргөндүгү тууралуу маалымат алынган. Аталган жаран Батукаев, Асанбек, Бокушев, Жумагуловдор менен жазаларды аткаруу кызмат мекемелеринде бирге жаза өтөгөндүгү жана алар менен байланыштыгы бардыгы такталган. Криминалдык чөйрөсүндө Каймана аты Шүкүн деп аталып, маркум Камчы Асанбектин уюшкан кылмыштуу тобунда турган. Азыркы учурда ал убактылуу кармоочу жайына киргизилип, медициналык кароонун жыйынтыгында наркотикалык заттарды колдонгондугу аныкталды. Мен уюшкан кылмыштуу топтон баш тартам жана уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнө аралашпоого милдеттенем. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын пак сактоого милдеттенем. Камчы Көлбаевдин жан сакчысы Узун Улан кармалды. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан издөөдө жүргөн криминалдык авторитет Камчы Көлбаевдин жакын адамы кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда 2025 жылдын сентябрь айынын башында Москва шаарынын аймагында биргелешип жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чаралардын натыйжасында оор кылмыштарды жасаган үчүн мурда бир нече жолу соттолгон жана мамлекеттер аралык издөөдө жүргөн Кыргызстандын жаранын кармоо жүргүзүлдү. Кармалган жаран 1972 жылы туулган. Криминалдык чөйрөдө Узун Улан Кайманаты менен белгилүү уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда турат. Ал Камчы Асанбектин эң жакын жана ишенимдүү адамы болгон. Анын жеке коопсуздугуна жооп берген, бир нече жолу криминалдык чыр-чатактарга катышкан. Андан сырткары апшак кылмыш казынасын толтуруу максатында ишкерлерден коммерциялык фирмаларды жана кыймылсыз мүлктөрдү опуз алуу менен тартып алчу. Жаран 2019 жылы Бишкек шаарынын аймагында башка бирөөнүн өзгөчө ири өлчөмдөгү мүлкүн ээлеп алууга жана каракчылык менен кол салууга айыпталууда. Жабырлануучу чет өлкөнүн жараны болгон ишкер. Азыркы учурда издөөдө жүргөн жаран Москвадан Бишкекке милиция кызматкерлери тарабынан алып келинди. Тергөө иш-чаралары жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Год рождения. Ранее судимый? Уроженец. УКМК Кешаны кармады. УКМК тарабынан уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда 2009 жылдан бери ыкчам каттоодо турган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Камчы Көлбаевдин тарапташы Мурда Анапияевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү болгон Кеша кармалды. Ал 2016 жылы баңгизат саткандыгы үчүн 12 жылга күчөтүлгөн тартиптеги колонияга кесилген. Жазасынын жарымын өтөгөндөн кийин шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотуу тууралуу арыз берип, Токтогул райондук соту аны канааттандырган. 2022 жылдын 18 сентябрынан 2025 жылдын 13 мартына чейин пробациялык көзөмөлдө болгон. Пробациялык көзөмөлдө жүргөн мезгилде ал көзөмөл шарттарын одоно бузуп, Кыргызстандын мамлекеттик чыгарасын Казакстан көздөй брод деп аталган тилке аркылуу системалуу түрдө мыйзамсыз кесип өтүп жүргөн.
2 сентябрда козголгон кылмыш ишинин алкагында тыюу салынган заттарды ташып кирүү жана мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүү мүмкүнчүлүгүнө бөгөт коюу максатында кармалып, УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. УКМК дааратканада $4000 өрттөгөн судья боюнча видео жарыялады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Ош шаардык сотунун судьясы жана Ош шаардык прокуратурасынын кызматкери пара талап кылуу фактысы боюнча шектелип жатканын кабарлады. Атайын кызматтын 4 сентябрда тараткан маалыматына караганда шектүүлөрдүн үстүнөн Кыргызстандын жараны арызданып, судья жазык иши боюнча оң чечим чыгаруу үчүн $4000 акча каражатын опузалап талап кылганын билдирген. Бул иште прокурор ортомчу катары катышканы айтылат. 2025 жылдын 29 июлунда прокуратура кызматкери арыз ээсинен пара катары акча алып жаткан жеринен кармалган. Ошол эле күнү Ош шаардык сотунун судьясы батирине жашынып, дааратканада мурда пара катары алган акчасынын бир бөлүгүн өртөп жиберген. Бул фактынын негизинде соттук химиялык жана соттук техникалык криминалистикалык экспертизалар дайындалып, анын жыйынтыгында АКШ доллары түрүндөгү чет элдик банкноттор бар экендиги тастыкталган деп жазылат УКМКнын маалыматында. Судьялар кеңеши судьяны кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берген, жүргүзүлгөн тергөө аракеттеринин жыйынтыгы менен кылмышка шектүүлөр опузалап пара талап кылуу менен айыпталып, тергөө аяктаганга чейин камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалган. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 23 августта Өзгөндүн Кызыл Октябрь айыл аймагында эл менен жолуккан учурда соттордун ишине токтолуп, Бишкек шаардык сотунун 3 судьясы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн жазадан бошоткон деген негизде кызматтан кеткенин билдирген. Ушул эле күнү ал ири суммадагы жемкорлукка аралашкан Оштогу судьянын окуясын айтып берген. Шектүү тарап жана адвокаттар комментарий бере элек. Булак Азаттык. Кабинетинин колун кайрып, Ошто жактоочулар кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Ош шаарында жактоочулар кармалганын кабарлады. Атайын кызмат алар жарандын жашы жетелектерди зордуктоо жөнүндө кылмыш иши боюнча беренени сексуалдык мүнөздөгү анча оор эмес беренеге өзгөртүүгө көмөк көрсөтөбүз деген шылтоо менен 270 000 сом талап кылышкан. Бирок иш жүзүндө жактоочулар убадасын аткарышпаган. Шектүүлөр кайра акча алган жаранга 220 000 сомду кайтарып берип жатышканда колго түшүп, убактылуу кармоочу жайга киргизилишкен. Саламатсыздарбы кыргыз элим, менин атым Чынара. Кызым Фатима 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Костная дисплазия деп колдорунда, буттарында жаралары бар. Сиздерге кайрылып аткандын себеби жардам сурап кайрылып атам. Фатиманы лечение кылганга каражатыбыз жетишпегендиктен 5-10 сом болсо да сиздерден жардам сурайм. Кайдыгер карабай жардам берип коюңуздар. Фатимамдын айыгып кетишине салымыңыздарды кошуп жардамыңыздарды берип койгула. Ар бир түнү ооруган сайын жүрөгүм ооруйт. Жардам бериңиздер. Жараткан Аллахым бизге берген жардамыңыздарды миңертелеп, көп эселеп кайтарсын. Ушул кызымдын ооруганына салымыңыздарды кошуп коюңуздар. Суранам кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерибиз М-банк Шарипа М деп чыгат 0401 апамдыкы. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанкыбыз бар, Асылбек деп чыгат 7240. Ушул номерге которо бересиздер. Өзүм менен азыркы учурда такси болуп иштейт. Кыргыз элим, Фатимага салымыңыздарды кошуп жардам берип коюшуңуздарды суранам.